Акыркы 2 жумада Ош облусунун аймагында сел жүрүп, анын жыйынтыгында ондогон адамдар каза тапкан. Негизи эле бул селдерди алдын алуу, божомолдоо мүмкүнбү? Муну канчалык алдын алууга болот? Бүгүн Келкел платформасында ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Бекмамат Абдрахманов жана жарандык активист Каныш Айрысбекова болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо Бекмамат мырза сизге. Бул ушул Ошто болуп өткөн селдерди карай турган болсок, булардын аралыгы бир жумага жетпей эле экинчиси да кайталанды да. Ушул нерседе бул экинчи болуп өткөн селди мындай божомолдоп алдын алуу иштери божомолдоп айтууга мүмкүн беле? Ушул негизи жамгыр жаап ушундай болуп аткандан кийин суу нугунан чыгат, суу нугунан ашат деген сөздөрдү. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары. Туура айтасыз. Бул боюнча биздин Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан эскертүүлөр берилген. Алдын ала шашылыш билдирүүлөр негизинен интернет желелеринен, ошол эле жарандык коргонуу кызматтары деп коет, ошолорго жергиликтүү бийлик органдарына берилген. Канша эми сизге суроо, ушул негизи эле биз биринчи сел болгондо дагы, экинчи сел болгондо дагы аябай элдер арасында, коомчулукта, ар кандай социалдык тармактарда талкуулар көп болду. Сиздин ушул болгон окуяга сиздин көз карашыңыз кандай болду? Кандай күтүүлөр болду эле ушул экинчи селдин астынан? Негизи акыркы 50 жылды алсак, бизде климат дүйнө жүзүндө абдан өзгөрүп жатат, күн ысып баратат да. Мунун бирден бир себеби бул адамзатынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Азыр дүйнөдө ушунчалык глобализация, индустриализация болуп жатат. Мына ушунун жыйынтыгында азыр дүйнө жүзүндө бардык жакта күн абдан ысып жатат. Тоодогу мөңгүлөр ээрип жатат да. Ээрип, анан өзүңүздөр байкагандай эле жамгыр дагы абдан тез байма-бай жаагандыктан ушул сел бир гана Кыргызстанда эмес, акыркы мына ушул жарым жылдыкты алып карасак, коңшу мамлекетибиз Казакстан, Россия, Дубай, Германия деги эле көптөгөн мамлекеттерде мына ушул сел деген маселе жаралып атат да. Ал эми социалдык тармактарда көптөр айтып атат, бул адамдардын пейили бузулганда ушундай экологиялык катастрофалар болот деп. Чын-чындыгында биз ыйык китептер жазып кеткен жазууларды дагы четке какпашыбыз керек. Мисалы, мен жолдон келатып ушул сүрөнү окуп келдим. 42 аят 31 сүрөдө айтылат экен да. Ар бир экологиялык катастрофа бул адамзатынын өзүнүн колу менен тапкан нерсе депчи, өзүнүн колу менен жараткан апат деп. Бул өзүбүздүн колубуз менен жаратканыбыз, жогоруда белгилегендей эле азыр жерди сууну казып атабыз, алтын өндүрүп атабыз, мунайларды өндүрүп атабыз. Көчөгө чыкканда, тоого барганда мисалы тоолгон токой таштандыларды ыргытып кетип атабыз. Элементарно көчөдө жүргөндө өзүбүздү алып жүрүү мындай маданият жок, көрүнгөн жерге түкүрөбүз, отурган жерибизге таштандыларды ыргытып алып кетип калабыз да. Мына ушул бизде ыйык китептерде жазылгандай эле адамзатынын пейили бузулганда чын-чындыгында жер көтөрө албайт экен да. Анткени бул сөзсүз түрдө эле пейили десе, бул кимдир бирөөнү алдап кетүү эмес. Адамзатынын жүрүм туруму дагы бузулуп жатпайбы? Илгери мисалы биздин ата-бабаларыбыз кайсы жакта жашабасын, кайсы жерде отурукташпасын, ар дайым тазалыкты кармап келген. Азыр бизде тазалык деген нерсе күндөн күнгө бул бейтааныш бир сөздөрдүн бирин айланып бара жатат да. Сөзсүз түрдө бул жерде аалам, климат, планета өзүнөн өзү эле мындай өзгөрүүлөргө келип жаткан жок. Бул жерде адамдын колу бар да. Бекмамат мырза, сизге дагы ушул себептери боюнча суроо, бул жерде антропогендик мындай себептердин ролу канчалык болду бул суунун ашып ташуусунда? Азыркы биз көрүп атабыз, канча айым айтып кеткендей эле, бул дүйнөлүк, Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн көптөгөн бурчтарында болуп атат да. Бул Азияда, Түштүк Азия, ошол эле Американын тараптарда дагы ушундай суунун ашуусу болуп турат. Мында адамдын ролу канчалык? Мисалы, ошол эле мүмкүн Ошто болгон окуяларда канчалык мындай адамдардын иш аракеттери ушундай жыйынтыкка алып келди? Туура да, эми бул селдин келип чыгуу себеби мындай экологиялык жагын карай турган болсок,
акыркы учурларда туура бул жактагы катышуубуз айтып кеткендей экологиянын өзгөрүшү абдан таасир берет. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле ошол 14 июнь күнү саат 13 чамасында 13:30 чамасында болгон сел кырсыгы бул биздин шашылыш билдирүүлөр кеткен. Айтайын дегеним, мисалга алганда 1 айлык жаандын көлөмү акыркы учурларда бир 20 мүнөт 15 мүнөттүн ичинде болгон жагдайлар көп болуп атат да. Албетте бул климаттын өзгөрүүсүнө туура. Бирок ошого карабастан биздин жарандык коргонуу кызматтары, жергиликтүү бийлик, же болбосо өзгөчө кырдаалдар менен эсилген бүт тармактары кандайдыр бир кырсык болбосун ар дайым бул даярдыкта турат. Бирок ошого карабастан ошо климаттын өзгөрүүсү таасир этип атат. Буга дагы ошол эле биз көбүнчө жергиликтүү бийлик органдарына айтып кетип атабыз. Экологияны аяр мамиле кылуу, ошондой эле жанагыдай таш туу жерлерге, же болбосо чөп чыкпаган жерлерге кандайдыр бир багыт менен бир көчөт отургузуу деген жашылдандыруу иштерин жүргүзүү боюнча биз сунуштарды берип келебиз. Бирок ошол климаттын өзгөрүүсүнөн ошол көптөгөн ушундай дуушар болуп атат да, кыйроолоргочу. Анан ушул эле теманы улай оштогу ошол инфраструктуранын абалы жөнүндө сөз кыла турган болсок, сууну албетте бул жерде чоң дарыя болгондон кийин анын дамбалары болгон, ушундай нерселер, ошол инфраструктуранын абалы кандай азыркы күндө? Аларды текшерүүсү канча убакытта бир жүргүзүлүп турат стандарттарыңыздар боюнча? Өзү негизинен алып карай турган болсок, ал жерде Ак Буура дарыясынын боюна, же болбосо бир деги эле башка бир дарыя, арык, каналдардын жээгинде өзүнүн коргоочу аймак бар да. Мисалга ала турган болсок, бир каналдын жээгинде бир 15-20 метр аралыкта мындай ачык аймак калыш керек. Себеби ошол аймакта ошол каналдарды, дарыяларды ошолордун жээгинде техникалар иштеш керек да. Ошол эле учурда ошол суу эгерде нугунан чыгып кете турган болсо, ошол жерде социалдык объектилер, же болбосо бир жеке жарандардын турак үйлөрү жабырт тартпас үчүн биз ошон үчүн зона отчуждения деп коет, орусча айтканда. Ошондой болуш керек. Бүгүнкү күндө бизде көбүнчө ошол Ак Буура дарыясынын айрым жерлеринде ошо дарыяга жакын жайгашып алышкан. Ал эми аны жакын жайгашканын себебин эми бир эле мекеменин же бир эле бир министрликтин күнөөсү деп айтыш кыйын да. Себеби ал жерде ошол эле жергиликтүү бийликтин кээ бир тармактары уруксат берип коюшу мүмкүн. Жеңил курулмалар менен депчи. Бирок жеңил курулма болгондо дагы баары мүмкүн эмес да. Баары этиятташыбыз керек. Бул эми укуктук ченемдик актыларда бул талаптар бар. Сиз канчайым сизге суроо, ушул негизи сиз буга чейин адамдардын мындай ишеничтери жөнүндө да айтып кеттиңиз, бул адамдын пейилине көз каранды деп. Негизи эле бирок ошол эле учурда бизде мындай кыргыздарда көнүп калдык да, жанагы автомобилдик аварияларды дагы, жолу башка кырсыктардын да баарын кырсык деп эле мындай эми ушундай болуп турат экен депчи. Бирок ушунда коом кандай реакция кылыш керек эле сиздин оюңузча? Бул кырсык деп эле улам эле жыл сайын боло берип, мисалы ошол эле автомобилдик аварияны бүгүнкү дагы жаңылыктардан окуган дурсуз, аябай чоң жоготуулар болуп атат да. Ооба. Негизи кырсыкка келгенде биз жаратылыш кырсыктарынын алдында адам баласы алсызбыз да, чын-чындыгында. Ар бир жаратылыш кырсыгын алдын алуу дагы мүмкүн эмес. Бул жерде ушул адамдардын бир гана пейили эмес, ушул ишмердүүлүгүнө дагы байланыштуу. Кыргызстандагы адамдардын ишмердүүлүгү эмес, деги эле дүйнө жүзүндө азыр ушунчалык масштабтуу түрдө жанагы изотоп анализи СО2 боюнча азыр аба ушунчалык ысып атпайбы? Анын эң бирден бир себеби ушул автоунаадан чыккан улуу заттар, андан тышкары өндүрүштө болуп жаткан улуу заттар баардыгы бизде асманда, атмосферада туруп калып атат. Мына ушул себептен күн акыркы ушул келе жаткан 50-100 жылдык аралыгында окумуштуулар айтат, бизде күн абдан ысыйт депчи, ушунчалык максималдуу ысыйт, андан соң кайра сууктай баштайт деп. Берки жогоруда айткан башка кырсыктар, автомобилдик кырсыктар же болбосо
көлгө барып мисалы катер кандайдыр бир адамды коюп кетип ушундай кырсыктар болуп жатат. Мен ойлойм бул нерселерди контролго алса болот депчи. Бул жерде бизде адамдардын шалаакылыгы көпчүлүк учурда. Ал эми жаратылыш кырсыгы бул жалпы жонунан алганда бардык системалуу иш болуш керек да. Бир гана Кыргызстан эле экологияны сактап калалы деп күйбөстөн Борбор Азиянын деги эле бүткүл дүйнөнүн, бүткүл жалпы планетанын эң чоң көйгөйү. Эгерде адам баласы бүгүн биз баарыбыз биригип, бир гана Кыргызстан эмес, бир гана Борбор Азия эмес, бүткүл дүйнө жүзү планета бирдиктүү системалуу экологияны сактап калуунун үстүндө иштебесек, бара-бара мына ушундай кырсыктар бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө байма-бай кайталана бериши мүмкүн. Биз бул нерсени бир гана жол менен алдын ала алабыз. Жашыл экономикага өтүү, жашыл экономиканы колдоо жана биз өзүбүздү сакташ үчүн адам баласы, балдарыбызды, келечек муундагы урпактарыбызды сакташ үчүн бүгүн табиатты сакташыбыз керек. Бекмамат мырза, сизге суроо, ушул негизи селдин келерин канча убакыт мурун божомолдоп айтса болот? Сиздерде мындай бир усулдар барбы ушуларды алдын ала айтып, же болбосо жок дегенде 1 саатпы, жарым саат мурунбу элдерди жок дегенде адам өмүрүн сактап калганга мүмкүнчүлүктөр барбы? Эми негизи аба ырайынын өзгөрүшү боюнча өзгөчө кырдаалдар министринин астындагы Кыргыз гидрометеорология кызматы бар. Алар тарабынан бүт анализ жүргүзүлүп туруп, анан кийин шашылыш билдирүүлөр келет. Шашылыш билдирүүлөрдүн негизинде биз бүт тиешелүү тармактарга, тиешелүү министрликтерге беребиз. Болжол менен алганда бир 10 күндүк бунун Кыргыз гидрометеорология өзүнүн ошол абанын өзгөрүшү боюнча карап туруп айтып турат да. Бир жумалык эрте заранее айтууга болот, алдын ала, же болбосо 1 айлык немелерди берип атат, прогноздордучу. Биз ошол бүт жогоруда айткандай жарандык коргоонун кызматтарына өчүрөбүз бар жогуначы. Бүт тоолуу райондордо, же болбосо шаар жерлеринде ушундай өзгөрүүлөр болоор боюнчачы. Эми бул кырсыктын жанагындай кээ бир жарандарыбыз, эми жанагы 5 кол тең эмес дегендей кээ бир кызматтар айрым учурда кайдыгер мамиле кылган учурлар болот да. Ошол эле баягы азыр эми жайдын кезинде эс алууда, баягы суунун боюнда, дарыя бойлорунда уруксат берилбеген жерлерге дагы жарандарыбыз баягындай барып эс алган учурлар болот да. Негизи биз ушул боюнча көп айтып келебиз. Бул жер кооптуу, бул жерге эс алганга болбойт, же болбосо чөмүлүүгө болбойт депчи. Мындайча айтканда ошол кайдыгер мамиленин дагы бир кедергиси тийип атат да. Биз бир сөз менен айтканда бир жумалык, 2-3 күндүк алдын ала бүт тармактар аркылуу шашылыш билдирүүлөрдү жеткизилет. Коркунуч бар деп. Эми кээ бир учурларда эми баягы климаттын өзгөрүүсү да, аба ырайынын өзгөрүүсү, бир багытка жаай турган, бир районго жаай турган жамгыр айрым учурларда бир точкага жабай, бир аймакка жабай, шамалдын багыты менен башка жака өзгөрүп кетиши дагы мүмкүн да. Бирок ошол боюнча, ошол бардык тармак тоолуу райондорго бул боюнча билдирилип турат негизиненчи. Сизге дагы суроо, ушундай учурда мисалы биз элдердин дагы өздөрүнүн кайдыгерлигин да бир четинен байкадык. Бекмамат мырза айткандай эле, кээде элдер дагы ушул мисалы сизге да келет болуш керек, күн сайын эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги бардыгына СМС жиберип турат. Ушундай бүгүн ушундай жаан-чачын болуусу күтүлүүдө депчи. Ушундайда элдердин өздөрүнүн кабыл алышы кандай болуш керек? Бул жерде элдер өздөрү кандай даярдыкта болуш керек? Коомдун аң сезими кандай өзгөрүлүш керек? Негизи бизде коом азыр моюнга алыш керек. Илгерки заманга караганда, илгерки биздин ушу ата бабаларыбызга караганда барган сайын коом деградация болуп баратат. Билим алган адамдардын саны абдан аз. Коомдо мисалы азыр диний алымдардын алымдардын баяндарын уккандар абдан көбөйдү да. Бирок ушул динде деле айтат экен да. Динде деле айтат экен, Куранда дагы айтылат экен. Мен билим алгандарга жардам берем депчи. Бизде адамдар азыр көбүрөөк билимге басым жасаса деп айткым келет да. Көбүрөөк билимге басым жасап, билим десе эле бул сөзсүз түрдө жогорку окуу жай эмес, бул билим элементарно күнүгө өзүн коомчулукта кандай алып жүрүү,
көчөгө чыкканда кандай алып жүрүү, тоо ташка, тоо этегине барганда кандай эс алуу керек, мына ушул дагы билим болуп саналат да. Ушул жактан дагы кайдыгер болбой, бул жер, бул планета, бул тоо биздин өзүбүздүн жерибиз да. Ошол жерди тебелебей, тепсебей, түкүрбөй, таштандыларды көрүнгөн жакка ыргыт бербей, көрүнгөн жерди тамеки чегип таштап коет, ал жакта кандай өрттөр чыгып атат. Мына ушул нерсенин баардыгын телеканалдардан, мына ушул коомдук лидерлер бар, көп адамдар окуган. Ошол адамдар дагы көбүрөөк элге ушул маалыматты жеткирип турса дейм да. Анткени биздин коомдогу айрым лидерлердин постторун карасаң, жалаң гана ушул материалдык байлыкка чектелип калганда, биз автоунаа сатып алдык, телефон алдым, ушул жакта эс алып жүрөм деген гана бир элдин жашоосуна бир аң сезимине пайда тийгизген көбүрөөк маалыматтарды жеткирсек дейм да. Ошондо гана мен ойлойм биз көптөгөн кырсыктарды алдын ала алабыз, көптөгөн жаңыдан өсүп келе жаткан муунга дагы туура тарбия берип, туура багыт бере алабыз да. Бул жерде дагы эми биз жогоруда айткандай эле комплекстүү иш керек. Мамлекет тарабы менен коомдук активисттер, коомдук бирикмелер менен биз эгерде комплекстүү иш алып барсак, мен ойлойм ушул келе жаткан бир 10 жылдык ичинде адамдардын аң сезимин өзгөртүп, кичине билимге суугарсак болот деп. Бекмамат мырза, сизге ушул суроону бербей кетсек болбойт. Бул ошол куткаруу процесси учурундагы, мисалы, кайсы бир өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жабдуулары жөнүндө аябай талкуу көп болду. Ошол эле вертолеттун колдонулбагандыгы көп суроолорду жаратты да. Мунун себеби эмнеде? Анан колдонсо болот беле ошол учурда вертолетторду элдерди куткаруу процессинде? Туура айтасыз. Бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинде бүгүнкү күндө тик учак бар. Эми бизде вертолетторду, тик учактарды кандай учурда колдонобуз? Кээ бир учурларда мындай жакынкы борбордо турган район шаарларда мындай менимче колдонуу анчалык керек эмес да. Бизде көбүнчө бул вертолетторду колдонуп атабыз алыскы тоолуу райондордо, кар көчкү түшүп, жол жабылып калган учурларда. Ошол эле учурда биздин өзүбүздүн жарандарыбыз, же болбосо сырттан келген туристтер келген кезде жанагындай тоодон кулап түшкөн учурлар болуп калат, же болбосо жоголуп кеткен учурлар болот. Ушул жылдын эле жыл башында мына Чүй областынын территориясында бир жараныбыз жоголуп кетти. Ошолор учурда колдонобуз. Же болбосо алыскы тоолуу райондордо кой чымандарыбыз бар, мал баккан жарандарыбыз бар. Ошолор баягы дареги жок жоголуп кетет. Ошол учурларда түздөн түз колдонууга туура келет. Ал эми кечээки Ош шаарында болгон бул ошол тик учаксыз эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамынын кадимкидей физикалык күч менен эле издөөгө туура келет да. Ал эми ошол бул кечээки болгон сел, бул кыска аралыктын ичинде болгон кырсык да. Бирок ал жерге вертолетту барып, үстүнөн түшүрүп, бир куткаруучулардын кол физикалык күчү тарабынан мүмкүнчүлүк жок болгондо, анан кийин ошондо вертолет менен бир чоң деңизге түшүп калабы, же ошондой учурларда анан кийин колдонууга болот да. А так негизинде кечегинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы менен издөө иштери жүргүзүлдү. Бул боюнча дагы кошумчалап айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан азыркы учурда ошо болуп өткөн кырсыкты жоюу, калыбына келтирүү боюнча 300-400дөн ашуун кызматкер иштеп жатат, 50дөн ашык техника иштеп жатат. Ошол сел кеткен жерлерди, сайларды, селдин агымдарына, кум шалдарга толуп калган жерлерди тазалоо иштери жүргүзүлүп атат. Анан ошол жерде мисалы мындай жабдуулар кол менен иштегенде деле мисалы жанагы кээ бир жерде мындай өзүнүн страховкасы жок иштеди деп ушундай сүрөттүү видеолор чыгарып атпады эле ушундай. Анан суунун ортосуна чыгып түшүп алып дегендейчи. Ушундайда негизи эле сиздердин жабдуу боюнча абалыңыздар кандай да, сиздердин министрликте? Жабдуу бүгүнкү күндө толук кандуу бар. Ошол эми айрым жарандарыбыз баягыдай жанагы страховочный жанагындай шаймандарды колдонгучакты тагынып специальный баягыдай форма менен түшкөнгө чейин
баягы соцсеттерге видео ролик кылып тартып ошондой учурлар болуп атпайбы? Негизинен куткаруучулар сууга түшөбү же бир кандайдыр бир кооптуу, коркунучтуу жерге чыгып барабы? Сөзсүз түрдө жанында болот кызматкерлер. Ошол эле бүт шаймандар бар. Ансыз биз түшүрүүгө уруксат берилбейт ага. Себеби ошол эле учурда өзүбүздүн куткаруучуларыбыз бир кандайдыр бир жабыр тартып калышы мүмкүн да. Ошондуктан бар жок тарабынан шаймандары менен талапка ылайык куткаруу иштери жүргүзүлөт. Канша айым сизге суроо да, ушул жерде элдердин реакциясынан карасак, биз ушуга көнүп калып турбуз. Мындай коом дайыма эле бир кайсы бир кырсык болгон сайын жардам чогултмай башталат экен да. Негизи бул албетте жакшы нерсе, бирок ошол эле учурда биз ушул жардамга улам баарыбыз эле волонтер болуп, баарыбыз эле жардам чогултуп атып, мындай мамлекеттин функциясын элдерге, коомго жүктөп койгон жокпузбу? Бул сиздин оюңузча бул кандай жүрүш керек болчу бул жумуш? Бул тууралуу президент дагы өзү билдирме айтты го. Биздин уруксатыбыз жок, эч кандай жанагы счетторду ачпагыла деп. Анткени бул аферисттер, мошенниктер дагы орто жолдон акча таап жасап кетип атышат. Негизи биз кыргыз эли өзү бир кандайдыр бир көйгөй болсо карап отура албаган эле экенбиз да. Баардыгыбыз чогула калып, бирге калып, бул абдан жакшы нерсе, бирок бара-бара бул көрүнүштү токтотуш керек деп ойлойм. Анткени чет өлкөдөн дагы биз үлгү алсак, ошол эле Казакстанда, Россияда болот да ушундай көрүнүштөр. Ал жакта эл өзүнчө чогулуп алып, акча чогултуп, тамак таратып жүргөнүн мисалы мен байкаган жокмун. Бул нерсеге дагы биз бара-бара келишибиз керек. Ар бир адамдын өзүнүн жашоосу бар, өзүнүн иши бар дегенде, ал ишин уланта бериш керек. Мамлекетте кайсы бир жерде болуп жаткан кырсык, көйгөй башка региондо жашаган адамдын күнүмдүк жашоосуна бир кедерги келтирбеш керек да. Бул нерсе менен толугу менен мамлекет, өкмөт камсыздап, өкмөт жасаш керек. Ал үчүн эл өзү, мен ойлойм, эл өзү кичине сабырдуулук кылып, талап кылып турсак жасайт да. Анткени ыйлабаган балага эмчек жок деп коет го. Бала ыйлабаса аял дагы эмгиспейт да. Ошондой эле эл чуркап барып атса, өкмөт дагы көнүп калган окшойт. Ушул 30 жыл ичинде көнүп калган да. Биз өзүбүз көндүрүп койгонбуз. Чоң рахмат. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Бекмамат мырза, сизге акыркы ушул Бишкекте болуп аткан окуялар боюнча айтсак, Бишкекте дагы ушундай аларча жактан суу ашып кетүү коркунучу бар деген сөздөр болуп атат. Бул кечээ атайын жыйын өткөрүлдү мэриянасында. Негизи ушунун канчалык мүмкүнчүлүгү бар? Элдер азыр кандай даярданышы керек? Эми бүгүнкү күндө биз алдын ала мына шашылыш билдирүүлөрдү бердик. Бизде ушул Чүй областынын территориясында бийик тоодо көлдөр бар. Ал боюнча биздин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү Божомолдоо департаменти тарабынан ошол эле авиациялык куткаруу кызматынын тик учактары менен буйруса жакын арада ошол бийик тоодо көлдөрдүн суунун деңгээли канчалык коркунучу бар же жоктугу тууралуу изилдөө иштери жүргүзүп баштады. Бул боюнча дагы тармактарга берилет. Бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыздын мындай эч кандай камсанага мүмкүн эмес да. Буйруса бүт кызматтар тарабынан эскертүүлөр берилип, шашылыш билдирүүлөр берилип атат. Негизинен жарандардын өзүнүн ошо өзгөчө кырдаалдар жаатында алып жүрүүсү боюнча кайсыл бир жаран болбосун өзүнүн тиешелүү документтери, өзүнө бир суткалык медикаменттери даяр болуш керек да. Кандайдыр бир өзгөчө кырдаал болбосун. Мен чакырып кетет элем, ушул тиешелүү органдар тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан эскертүүлөр берилгенде, жеке жарандарга ушундай шашылыш билдирүүлөр бергенде, ошол эле Бишкектин аймагындагы эс алуучу жерлерден абайласа да, абайласа. Себеби ошол айрым учурларда жана айтып өткөндөй, жарандарыбыз баягындай кайдыгер мамиле кылып коет. Эми бул өзгөчө кырдаалдар менен эле эскертүү бере берет, эми бул өтүп кетет, же болбосо мен сактанып калам деген учурлар болуп калат да. Бирок эми баягы табияттын ушундай талабы экен, ага деле карабай калган учурлар болуп атат. Мен ушул жерден бир кошумча кылып койсом болобу? Билбейм, бул сиздердин компетенцияңыздарга киреби, кирбейби? Азыркы мисалы Оштогу болгон окуя бул
абдан ушунчалык чоң трагедия деп деле айта албайбыз, жеңилинен өтүп кетти. Бирок бизде өлкөдө көптөгөн жерлерде жана хвостохранилищелер бар. Жана алтын өндүргөндөн кийин, уран өндүргөндө Союз убагынан калып калган уулуу заттар турган ушул хвостторду эгерде сел алып кетсе, эң ушунчалык коркунучтуу абал ошондо жаралат да. Ошондо Кудай сактасын, кайсы жакка каптаса ошол жакта флорадагы, фаунадагы баардыгы ушунчалык жабыр тартышы мүмкүн. Мына ушул маселени дагы мен ойлойм ушул сиздер бүгүн карап изилдеп чыгышыңыздар керек депчи. Анткени бул абдан ушунчалык кооптуу маселе. Кыргызстанда менин билишимче бир 45тен ашык хвостохранилищелер бар да. Андан тышкары жанагы зыяндуу заттар, радиоактивный реагенттер сакталгандагы чуңкурчалар бар. Мына ушул чуңкурчаларга сел жетпесин. Сел ал жакка жетсе абдан кейиштүү ушунчалык бир трагедия, катастрофага айланышы мүмкүн. Туура айтасыз. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ошол калдык сактоочу жайлар менен иш алып баруу боюнча өзүнчө кызматы бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине тиешелүү ошол калдык сактоочу жайлардын дагы эсеби бар. Бүгүнкү күндө ошол калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча кызмат тарабынан ал объектилер көзөмөлгө алынып турат. Бирок министрликтин балансында турбаган дагы объектилер бар да. Аны өзүнчө министрлик бар, Министерство природных ресурсов депчи. Ошолор тарабынан көзөмөлгө жүргүзүлөт. Эгерде кандайдыр бир ошол министрликтин карамагындагы болбогон калдык сактоочу жайларда бир кандайдыр бир кырсык боло турган болсо, сел болуп алып кете турган болсо, сөзсүз түрдө министрлик ага жеринде барып, убакыт саатында жардам көрсөткөнгө жардам көрсөтөт. Тиешелүү жумуштар жүрүп атат ал боюнча. Чоң рахмат. Акыркы суроону сизге берсем, сиздин оюңузча ушул Бекмамат мырза негизи элдер кандай даярданышы керек деген, кандай көңүл буруш керектиги жөнүндө айтып кетти. Сиздин оюңузча бул тармакта негизи ошол элдердин кайдыгерлигине эмне себеп болуп атат, кандай өзгөрүлүшү керек? Мүмкүн бул жерде министрликтин өздөрүнүн дагы мындай коммуникациялык усулдарын өзгөртүшү керекпи? Кантип эл менен иштөө керек бул кесепеттердин алдын алуу үчүн? Бүгүн негизи Кыргызстандагы бардык жарандарыбыз ушул көбүнчө Instagram, TikTok деген тармактарда отурат эмеспи? Мына ушул жакта кандай болбосун блогерлер бар го, абдан көп катталуучулар бар. Мисалы айрым адамдар үчүн МЧСтин же болбосо өкмөттүн постторун, алардын пресс-релиздерин окубайт, чын-чындыгында окубайт, ал жактан бейтааныш да. Анан мен ойлойм ушундай кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдар болгондо ушул блогерлер менен бир иш алып барсаңыздар деле жакшы болот экен. Анткени убакыт өтүп, заман да өзгөрүп жатат. Мурдагыдай таң аткандан күн батканга чейин телеканалды гана көрүп отурган адамдардын дагы саны азайып баратат. Баардыгыбыз интернетке кирип кеттик. Мына ушул бүгүнкү замандын талабына жараша интернет аркылуу кандайдыр бир соц тармактар, ошол TikTok болобу, Instagram, Facebook, ошол жактан активдүү блогерлер менен дагы иштешип, алар дагы элге байма-бай ушундай эскертүүлөрдү берип турса, кичине мүмкүн көпчүлүктөргө маалымат жетмек деп ойлойм да. Маалыматтын жетишсиздиги болуп атат бул жерде эң чоң маселе. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Келкел платформасында Ош облусунун аймагында орун алган селдер, анын кесепети жана анын божомолдоо мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Бекмамат Абдрахманов жана жарандык активист Каныш Айрысбекова болду. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.